Ош облустук сотунун жергиликтүү соттору жыл жыйынтыгын чыгарышты. Онлайн форматта өткөн жыйында Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Бурунбаев жана анын орун басарлары жергиликтүү соттордун иштерди кароодогу сапаты боюнча маалымат берди. Жыйында маалым болгондой, Ош облусунун шаардык, райондук жана административдик соттору тарабынан жыл ичинде жалпы 39.734 иш келип түшүп, анын ичинен 35.076 иш каралган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 3.714 ишке көп. Ал эми өткөн жылы мекеме ишканаларга карата мыйзам бузууларды жоюу максатында шаардык жана райондук соттор тарабынан жалпысынан 180 жеке аныктама чыгарылган. Ош облусундагы сот департаментинин башкармалыгынын башчысы Денислам Кожакматов жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин аймакка болгон иш сапарында берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча маалымат берди. Ош облусунда сот адилеттик үйүн түзүү үчүн эски имараттын капиталдык оңдоо иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Бул имаратта Ош облустук соту, Ош шаардык соту жана административдик сот жайгашмакчы. Жогорку соттун төрагасынын кеңешчиси жергиликтүү соттор менен жогорку сот үчүн 2025 жылга медиа план бекитилгендигин белгиледи. Анын алкагында жергиликтүү соттордун басма сөз катчылары сот тутумунун ишин чагылдыруу жана көз карандысыз сот бийлигинин беделин көтөрүү боюнча активдүү иш алып барышы керек. Медиа планды ишке ашырууга басма сөз катчылар жана облустук соттордун төрагалары жоопту экендиги айтылды. Мындан тышкары жогорку соттун төрагасынын кеңешчиси Руслан Мырзалимов Ош облусундагы бардык жергиликтүү соттордо жарандар арасында сурамжылоо жүргүзүү үчүн маалыматтык стендтер орнотулгандыгын билдирди. Сотко кайрылган жарандар уюлдук телефон аркылуу QR кодду колдонуп өз ойлорун билдире алышат. Ал сурамжылоонун жыйынтыктары сот системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандардын сотторго болгон ишенимин бекемдөө үчүн маанилүү экендиги айтылды. Ошондуктан жергиликтүү соттордун төрагалары сурамжылоонун жыйынтыктарын тыкыр көзөмөлдөп, терс көрүнүштөр аныкталса, ыкчам чара көрүүсү зарыл.